Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Сулайман Кайыповдун 70 жашка толгонуна карата Даанышман аттуу эл аралык илимий тажрыйбалык конференция өттү. Кайыпов нарк саясатын алдыга сүйрөгөн белгилүү окумуштуу. Ал кыргыз, орус, түрк тилдеринде жазылган 200дөн ашуун илимий популярдуу макалалардын автору. Кайыпов фольклорчу, этнограф, тилчи, текстолог, жазуучу, публицист, котормочу, журналист, филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Сократ атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, Европа ректорлор клубунун мүчөсү жана коомдук ишмер. Сузак районунун Актоок айылында 1952 жылы 15 июлда туулган. Иш-чарага мамлекеттик катчы, Кыргызстандын жана чет өлкөлүк алдыңкы окумуштуулар, студенттер катышты. Көп учурда ошол эпостордогу салыштырма образдарда элдик оозеки чыгармачылыктагы салыштырма көрүнүштөрдү илимге айлантып, жаңы студенттерге сабак берүүдө, жайылтууда жаңы методикалык ыкмаларды сунуштап, бүгүнкү күндөгү өтө актуалдуу болуп турган нарк насил маселебизге айрыкча көңүл буруп, коомдо өз ишин улантып келе жаткандыгы менен өтө нарктуу, сыйлуу адам деп эсептейбиз. Анча-мынча жасап койгон ишиңди ушул көтөрмөлөп, мындан кийин дагы шкак берели, мындайын дагы дала иштерди жасасын деген ниет менен мойнубузга милдет тагып аткан үчүн мен абдан ыраазымын. Бүгүнкү иш-чара менин ишимдин жыйынтыгы деп, бир мезгилинин жыйынтыгы десем да болот. Бирок мындан кийинки дагы жаңы пландарды түзүү үчүн шык берүүчү бир ушундай окуя болуп калат го менин өмүрүмдө деген ойдомун.